2022 жылдын 5-августунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамына кол койгон. 2022 жылдын 13 декабрында Кепилдик фонд кеңсесинде Кепилдик фонд, мамлекеттик ипотекалык компания жана РСК банк ортосунда ипотекалык кепилдиктерди берүү жөнүндө келишимге кол коюлган. Киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мамлекеттик ипотекалык насыялоо программасынын алгачкы төлөмгө каражаты жок катышуучуларынын биринчиси болуп, Кепилдик фонд ачык акционердик коомунун колдоосу менен Нарын шаарынын тургуну Аскарбек уулу Кенжебек алып, РСК банк аркылуу турак жайлуу болду. Үйлөнгөнүбүзгө 7 жыл болупту. 7 жыл аралыгында ошо ар кандай маселелердин себебинен үй маселеси болуп калды. Ошо семейный болгондон кийин ошо үй маселеси бизге болушу шарт экен. Үй бүлөлүү болгондон кийин, балалуу болгондон кийин, анан ошондуктан үй маселесине көңүл буралы деп келинчегим экөөбүз ошо көптөн күткөн ошо үй маселеси ошо 2022 жылы декабрь айында чечилди, Кудайым буйрса. РСК банк анан кепилдик фонду ошо госипотекалык компаниялардын жардамы чоң болду. Ошо биз уяларда ошо мурун баштапкы төлөмүн көбүнчө талап кылчу экен. Көп эле жерлерде баштапкы төлөмүн талап кылчу экен. Биз да ошо банкка барганда ошо баштапкы төлөмүн алган үйүбүздүн ошо 20% бөлүкчөсүн ошо кепилдик фонду каржылап берди да бизге. Ошо кепилдик фондуна да терең ыраазычылыктарыбызды кылып кетебиз. Мындан ары да биздин жарандарыбызга ошо кепилдик фонду көптөгөн жардамдарын берет деп ойлойм. Жана дагы ошо госипотека, РСК банк үч уюм биргелешип жакшы иштерди алып барышты. Бизди ошо бир жума аралыгында жакшынакай ак өргөлүү кылып, кубанычка баткырышты. Биринчиден биз өзүбүздүн жарандарга, өкмөттүк уюмдарда иштеп аткандарга жардам бериш керек. Ошол себептен биздин президентибиз жана өкмөт башчылары, министрлер көп иш жасап, былтыр айлыктарын дагы аябай көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп көбөйтүп беришти. Анан эми мамлекеттик ипотека компаниясы өзүнүн программалары менен иштешип, бизге да сунуш кылганда, эгерде ушундай бизде көп болуп атат, биринчи салымын төлөй албаган көп мамлекеттик ишкерлер бар, ошолорго жардам берсеңер жакшы болот деп. Анан биз мыйзамды былтыр өткөргөнбүз. Мыйзамдын негизинде ипотекалык кепилдик бергенге мүмкүнчүлүк түзүп, анан үч тараптуу келишимге кол койгонбуз. Бул мамлекеттик ипотека компаниясы, РСК банк жана кепилдик фонд. Халк үчүн ипотекалык каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу алкагында РСК банк кепилдик фонду менен биргелешкен ишти баштаган кубануу менен билдиребиз. Эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын катышуучулары үчүн фонд аймактарда кыймылсыз мүлк сатып алууда баштапкы төлөмдүн суммасын 20%га чейин жаба алат. Алгачкы төлөмгө каражаты жок РСК банктын кардарлары үчүн бул олуттуу колдоо болуп жатат. Фонддон кепилдикке ээ болгон алгачкы бактылуулардын бири банктын Нарын филиалынын кардары болду. Ал программанын аркасында буга чейин Нарын шаарынан кыймылсыз мүлк сатып алды. Ошо бул программаны ошо пилоттук режимде РСК банк менен чогуу кепилдик фонд менен чогуу ошо пилоттук программаны киргиздик. Ошо декабрь айынан баштады. Бул болсо Германия өнүктүрүү фондунун аркылуу Киевда бул ушул программа аркылуу ипотека берилип атат. Бул бүт Кыргызстан аймагында ипотекалык кредиттер берилип атат. Ошол программанын аркылуу жарандар ошо алгачкы төлөмдүн 10%-ын кепилдик фондун аркылуу ошо кепилдигин алып алат. 20% эмес, ошо үйдүн баасынын 20% эмес, алгачкы төлөмүн ошо 10%-ын эле акчабай түрү менен берилип
болот, 10% ушу кепилдик фонд кепилдик берет. Бул программа очередь жок. Бул программага жарандар уже эки ошо пока пилоттук режим менен бир банк менен иштеп атабыз, РСК банк менен. Ошо РСК банк менен кайрылса очередь жок, сразу тиги рассмотрение болуп кредит алса болот. Кепилдик фонд ачык акционердик коому мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылган жана макулдук алган, бирок баштапкы төлөмдү төлөөдө кыйынчылыктарга туш болгон бардык жарандарга ипотекалык кепилдиктерди берүүгө даяр.